25 мартка карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Ош шаарындагы 73 жыл мурун жабылган Аккөр көрүстөнү рекультивацияланып жатат. Анын ордуна мечит, бала бакча салынып, жашыл аймакка айланышы мүмкүн. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясы билдирди. Оштун мэри шаардын казысы жана жергиликтүү тургундардын катышуусунда маркумдарга дуба окулуп, курмандык чалынды. Тиешелүү кызматтар дезинфекция иштерин жүргүзүп жатат. Ош шаарындагы 50 көрүстөн жалпы 200 гектар аянтты ээлеп турат. 15 көрүстөн толук жабылыптыр. Анын 5 жабылганына 50-70 жыл, калганына 20-25 жыл болуп калыптыр. Мүрзө жабылгандан кийин 25-30 жылдан кийин шариятта, илимде аны кайра иштетүүгө жол берет. Биз ал жерлерге социалдык объект курсак болот. Мисалы мектеп, бала бакча, мечит, медресе же парк кылса болот, деди мэр Жеңишбек Токторбаев. Токторбаевдин айтымында шаар ичиндеги көрүстөндөрдүн баары жыл аягына чейин жабылып, шаар сыртындагы жаңы көрүстөн колдонула баштайт. Бакиевдин куттуктоосу делген тексти жана сый тамактын видеосун Аскаттейт Нурдунов аттуу Facebook колдонуучусу 24 мартта жарыялады. Видеодо Минскдеги ооз ачар жергиликтүү мечиттердин биринде, ал эми Жалал-Абадтагы сый тамак Кыргызстан ресторанында уюштурулганын көрүүгө болот. Жалал-Абадтагы ооз ачарда кеминде 370 кишиге ылайыкталган 30дан ашык дасторкон даярдалган. Келгендерге сый тамак тартылып, Куран окутулган. Ал эми Бакиевдин куттуктоосу делген текстте быйыл март революциясына 20 жыл болгону. Бул күн ошол кездеги бийликтин жүргүзгөн саясатына каршы тургундардын нааразычылыгынан келип чыккан чыныгы элдик ыңкылап экени айтылат. Кыргызстандын келечеги кең болуп, экономикасы көтөрүлүп, бай өлкөлөрдүн катарынан орун алып, элибиз ынтымак, ырыс, бакубаттык, тынчтыкта болушун каалайм. Сыртта жүргөнүмө байланыштуу өлкөнүн бардык региондорунда ооз ачар өткөрүүгө шарт болбой калды. Кудай буйруса, андай күндөр да болуп калар деп белгиленген текстте. Буга чейин Бозгун президенттин уулу Максим Бакиев өлкөгө келгени кабарланып, бул маалыматты УКМКда президент Садыр Жапаров да четке каккан. Курманбек Бакиев Кыргызстандын тактан кулаткан экинчи президенти. 2010 жылы апрель окуяларынан кийин үй бүлөсү менен Беларуска качкан. Анда митингдин катышуучуларына ок атылып, расмий маалымат боюнча 80ден ашык киши каза болгон. Кыргызстанда Бакиев бир канча кылмыштарга айыпталып, сыртынан 30 жылга соттолгон. Транспорт министрлиги Суу-Самыр Талас-Тараз жолун реконструкциялоо үчүн кытайлык Shense Construction Engineering Group компаниясы менен келишимге кол койду. Сөз Таластан Казакстан менен чектешкен Кичи Капка көзөмөл өткөрмө пунктуна чейинки 93 чакырым жол тууралуу болуп жатат. Жол Талас облусунан башталып, Кара Буура, Манас жана Бакай Ата райондорун камтыйт. Жаңы жол тургундар жашаган аймактарда 4 тилкелүү, ал эми калк жашабаган жерлерде 2 тилкелүү болушу керек. Курулуш 2025 жылдын апрель айынын ортосунда башталып, 3 жылга созулат. Жолго 5 жылдык кепилдик берилет. Экономика министрлиги 2023 жылы Суу-Самыр Талас-Тараз жолунун 4-чү этабын реконструкция кылууга 105 миллион доллар кетерин билдирген эле. Министрлик Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстанга 25 жылдык мөөнөткө 50 миллион доллар бөлүнөрүн билдирген. Мындан тышкары транспорт министрлиги Сауд Арабиянын өнүктүрүү фондунан 30 миллион доллар жана ОПЕКтин эл аралык өнүктүрүү фондунан 15 миллион доллар насыя алууну пландаган. Бишкекте автоунаа жолдоруна байланышкан долбоорлорду ишке ашырууга 4,5 миллиард сом жана таштандыларды иргөө системасын өнүктүрүүгө 100 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 25 мартта Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевди кабыл алганда белгилүү болгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Мэр 2025 жылга жалпы узундугу 42 чакырымды түзгөн 8
негизги жолду реконструкциялоо пландаганын айтты. Муну менен катар Манас эл аралык аэропортуна баруучу жолду реконструкциялоо иштери жүргүзүлөт. Буга катар эле 4 жаңы автожол, Аламүдүн дарыясынан өтүүчү 3 көпүрө курулат. Ошондой эле 250 заманбап автобус алуу пландалууда. Айбек Жунушалиев 2024-жылдын июнь айында борбордо 416.837 автоунаа катталганын, мындан сырткары кирди чыкты машинелерди эске алганда Бишкекте күнүнө 700 миңден ашык транспорт кирип жатканын айткан. Мэр ошол эле маалда калаанын жол өткөрүү жөндөмдүүлүгү 350 миң автоунаага эсептелгенин, жол тыгынын чечүү аракети көрүлүп жатканын билдирген. Акыркы жылдары Бишкекте жол тыгыны негизги көйгөйлөрдүн бирине айланды. Адамдар эртели кеч сааттап жол тыгынында калганын айтып арызданышууда.